болот. Инновация деген азыр негизи эле ар бир сферада, ар бир жаатта аябай көп ойлоп табуулар чыгып атат. Инновация деген ушул жаңы бир механизмдерди, жаңы бир ойлоп табууларды ар бир сферага киргизсе ошо инновация деп эсептелинет. Методикалар болобу, техникалык жактан болобу. Анан азыркы учурда биз ушул FabLab лабораториясында турабыз. Бул инновациялык борбордун FabLab лабораториясы. FabLab лабораториялар бул биринчиден жана 2000-жылдарда ушу америкалык университеттин базаларында ачылган болчу. Эң негизги принципи бул жана прототиптерди чыгаруу, ошол эле жанагы студенттерге жардам негизи вуздардан. Анан бул FabLab лабораториясы принципи бул жана заманбап техника менен камсыздануу, анан ошол каалоочуларга жана прототиптер чыгаруу жардам берет. Анан бул жакта бизде азыркы учурда дүйнө жүзүндө 2000ден ашык FabLab лабораториялар бар. Ошо Кыргызстаныбызда бул уже экинчи FabLab лабораториясы ачылган. Биринчи ошол Политех университетинде азыр иштеп жатат. Ошол анан биз алар менен да кеңешип, жардам менен, эксперттер жардамы менен ошо техникаларды сатып алып, азыркы учурда иштетип атабыз. Азыркы учурда биз таанышып кетсем, ошо бизде фрезердик станок, ЧПУ, лазердик гравер, 3D принтерлер, ошо электрондук жана машина тигүүчү эмелер бар, машинкалар бар. Анан биз негизи максатыбыз жанагы ойлоп табуучуларга, стартапчыларга ошо жардам берүү, консультация берүү, анан алардын прототиптерин чыгарганга жардам берүү. Негизи биз жабдуулар боюнча айтсак, бизде биякта 2 3D принтер бар. Бул бирөөсү мына Ultimaker деп аталат. Бул Голландияда чыгарылган. Ошо 2 экструдер менен иштейт. 2 атайын каналдар бар. Ошондо чыгарып, онлайн режим менен иштетсе болот да, бул 3D принтерде. Бул жакта бизде Кытайда жазылган 3D принтер, дупликатор деген. Ошолорду биз сатып алганбыз убагында. Азыркы учурда заказдар келип атат. Биздин жана стартапчылар, ойлоп табуучулар керектүү бир механизмдер керек болсо, ошону чыгарып бергенге биз ушул азыркы учурда жана мамлекеттик кызмат кылып даярдап жасап берип атабыз. Анан мисалы айтсак, могу жакта воздухоочиститель бар. Ушуну атайында 3D принтерлеринде чыгарып жасалган. Бул жагы лазерлик граверден кесилип, жабдуулар 3D принтерден чыгарылган да. Ошол анан долбоорда бар бизде жанагы PetBot деп айтып. Бул PetBoтту негизи максаты жана бөтөлкөлөрдү жана кайрадан пайдалануу да, ошо биздин экологияга таасир этпесин деп биз азыр атайын ошо бөтөлкөлөрдү бул жака салынат. Анан ошол бөтөлкөдөн процесс плавления болот, эриткенден кийин ошол катушкага киргизип, анан биз ошол филаментти чыгарабыз да. Филамент деген ошо 3D принтерге колдонулат да. Атайын могу PetBot өзү чогултуп атканда жана атайын өзүнүн немеси бар, схемасы менен. Бүт ошол азыркы учурда көргөн жашыл жабдуулар бул 3D принтерлерден чыгарган да. Анан ошо бөтөлкө кесилет, азыр бар экен. Бул жакта бөтөлкө кесилип туруп, бул жакта эритүү процесси болот. Эритүү процесси болгондон кийин анан могу катушка айлантылат да. Катушка айлангандан кийин биз даяр филаментти чыгарып алабыз да. Ошол филаментти биз ошол эле 3D принтерге, ушул жака могу филамент деп коет, 3D принтерге кайра коюп койсок, ушул анан жана прототиптер чыгарганга болот да. Негизи азыр ошо көбүнчө президентибиз дагы азыр көп маани буруп атат жана экология акыбалына Кыргызстанда. Анан биз да ошо көптөгөн долбоорлорду ойлонуп атабыз, анан ойлоп табуучулар менен да иштеп атабыз. Азыркы учурда мисалы бир стол бар, ошо көрсөтүп көрөйүн.
бул атайын стол жана бөтөлкөнүн крышкаларынан жасалган да. Жана крышкалар эритип атайын бир технологиясы бар. Ошону эритип туруп, анан бөтөлкөнүн крышкасынан ошондой эмелер, материалдар жазылат да. Анан жазгандан кийин ушул фрезердик станок менен биз кесип коебуз. Кесип туруп, анан атайын жана эмеректерди жасаса болот, өзүң жана фантазияңа да. Ошо жана кандай десем, кайрадан ошол колдонуу боюнча да. Бул жакта жана эң негизги жана FabLab'дын максаты башында айтып кетпедимби, биз жанагы прототиптерди чыгарганга жардам берип атабыз. Анан бул жакта жарандар кайрылат. Кайрылганда балдар ушу оборудование менен иштегенге жардам беришет да. Негизи анан экинчи милдетибиз, биз окутууларды жүргүзөбүз. Инновациялык борбордун алкагында биз жана STEM алкагында мектепти ачканбыз. Ошол жакта биз мастер-класстарды, анан окутуу курстарды өткүзөбүз да, ошол жабдуулар менен кантип туура иштөө боюнча. Негизи көбүнчө бул жана жаштарга, балдарга арналган да. Азыр сиздерге биз 3D моделирование кандай болуп ошону түшүндүрүп беребиз. Эң баштапкы негизги нерсе, биз бир нерсени алсак, мисалы бир флешканы ала турган болсок, буну 3 негизги орусча айтканда ос деп коет, бөлүкчөдөн турат. Бул X, Y жана Z. Буну түзүш үчүн атайын программа бар. Бул программанын аты бизде Autodesk Fusion 360. Бул жактан биз атайын 3D өлчөмдү түзүп алабыз. 3D өлчөмдү түзөрдү, ченемдерди, өлчөмдөрдү бүт баарын берип, анан графикасын түзүп, бул жактан сүрөтүн түзүп бүткөндөн кийин сохранить этип алабыз. Сохранить этип бүткөндөн кийин атайын 3D принтерге жөнөтөбүз. 3D принтер менен иштеген дагы бир программа бар. Ал Ultimaker Cura деп аталат. Мисалы, Ultimaker Cura'га жөнөткөндөн кийин ал жактан биздин моделдин кандай болушун көрө алабыз. Жана кандай шартта иштейт, кандай пластик менен бул жактан настройкаларын өзүбүз башкарып жөнөтөбүз. Ал жерде кандай пластик менен иштейт, кантип иштелет, канча убакыт керектелет, буга бүт баардыгын компьютерден көрсө болот да. Анда эмесе биз буну бүт баарын жайгаштырып бүткөндөн кийин сохранить этебиз да, флешкага сохранить этип бүткөндөн кийин буну 3D принтерге апарып, ал жактан процессти жүргүзөбүз. Азыр бул жактан атайын биз механикалык элементтин бир бөлүгүн чыгарабыз. Бул жактан флешканы салып, ачабыз дагы мурунку даяр болгон элементти алабыз. Шпательдин жардамы менен. Так, бул жактан атайын элементти тандап алабыз. И начать печать дегенде бул өзү автоматически процесс башталат. Экөөнүн айырмасы деле жок. Печаттоо принципи экөө бирдей эле. Биринин үстүнө бири кабаттап печаттоо аркылуу иш жүргүзүлөт. Айырмасы гана бул жерден маркадан, плюс бул жакта Ultimaker Cura бул голландский компанияныкы, бул болсо Кытайдан чыккан атайын компания чыгарган. Бул жерден размери менен айырмаланат. Бул жакта эки экструдер деп коет, эки пластик менен иштөө мүмкүнчүлүгү бар, эки түстө. Бул жакта болсо бир гана түстө иштей алат.
Анан дагы өзгөчөлүгү бул жакта аябай так мүмкүн болуш кандай десем кичинекей элементтерди чыгаруу мүмкүнчүлүгү бул дегени чачтан дагы ичке бөлүкчөлөрдү мындай чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот да. Бул система бул жакта ээритүү система бул атайын пластик. Пластик 70% атайын жүгөрүдөн турат, анан калган 30% кошумча элементтен турат. Бул иштөө принциби пластикти ээритүү аркылуу биринин үстүнө бири куюп кандайдыр бир өлчөмдү берет. 3D өлчөмүн берет. Пластик эриткенде 200 градустун ичинде эрийт. Анын ичинде астындагы столдагы 60 градуста ысыйт. Ошол эле убакта куюп жаткан печатающий головка деп коет. Бул дагы ысып 200 градустун ичинде пластикти эритип куюат. Өң түстү дагы ушул эле берет да, Өң түстү дагы бул пластиктин өң түсүнө жараша болот. Мисалы бул ак түстүү болсо, кээ бир пластиктер кара түстүү болот. Мисалы ошо пластикти эле эгер кандай бир түс кааласак, ошол мисалы ак болсо ак пластик, кызыл болсо кызыл пластик аркылуу мисалы үчүн коюп ошол түстү бере алабыз. Бул Ultimaker 3D принтердин башка принтерден айырмалары баардык түрдө автоматташтырылган. Флешканы сайып, бул жакка модельди жөн эле жөнөтүп койсо дагы, бул өзү ысытат, өзү калибровка стола деп коет. Ошол столду өзү калибровка кылып, өлчөмдү дагы өзү берет. Бул жерден сиздин ишиңиз жөн гана модельди жөнөтүү, флешка аркылуу модельди жөнөтүү. Принтер аркылуу негизинен баардык нерсени чыгарса болот. Эч кандай чектөө нерсеси жок. Биз буга чейин кээ убакта чейин Ала Тоо университетинен келген окумуштуулар менен биргеликте бир протез, колдун протезин чыгарганбыз. Анан ошол учурда дагы бир жараныбыз протез, колдун протез, буттун протезин чыгарып бергиле деп суранган. Биз буттун протезин дагы чыгарып бергенбиз. Протез чыгаруу аябай негизинен кыйын, себеби ага көптөгөн микрочиптер керек болот, микроэлементтер керек болот. Аны аябай тактыкты талап кылат. Ошон үчүн протез чыгаруу мисалы үчүн атайын окуулары бар. Биз ошолорго окууларга барып окуп үйрөнөбүз. Андан кийин кандай проекттер менен иштедик? Биз могул жакында эле биз өзүңүздөр жана директорубуз көрсөткөндөй станок переработка бутылка деп коет. Ошол бутылканы кайра иштетүү станогун ойлоп тапты. Ошону ишке ашырдык. Андан да көптөгөн проекттер ишке ашырылган. Азыр бул жакта уже басып чыгаруу иштери башталды. Бул атайын бул жактан көрсөңүздөр болот, канча убакыт кетет, кайсы убакытты басып чыгарып бүтөт. 3D принтер басып чыгарганда канчалык убакыт көп кетсе, анын качествосу дагы аябай жакшы болот да. Кээ бир элементтер бар, суткалап 3D принтерге мисалы үчүн коюлат. 2 сутка, 3 сутканын ичинде мисалы үчүн даяр болушу мүмкүн бир элемент. өзү эле иштете берет. Өзү иштете берет. 2 сутканын ичинде даяр. 2 сутканын ичинде даяр бир көлөмдүү мисалы. Бул биздин атайын кичинекей көргөзмө бөлүкчөбүз. Бул жактан могул 3D принтерден чыгарылган сүрөттөрдү чыгарса болот. Атайын шестеренка деп коет. Чыгарса болот. Бул өзү иштөөчү механизм.
ушундайлар чыгарса болот. Мисалы бул бүт баардыгы 3D принтерде чыгарган, бул жактан өзүбүз собирать эткенбиз да. Анан биздин дагы жакында бул проектибиз бул дрон робот для доставка, жеткирүү роботу деп коет. Буну биз кичинекей прототип кылып чыгардык. Буюрса жакында чоң кылып чыгарабыз. Дайым иштей турган, 100% иштей турган кылып. Бул сырткы көлөмдөрү бүт биз өзүбүз тартып, балдар ошол тартып атайын программа аркылуу жасадык. Анан бул 3D принтерге жөнөттүк. 3D принтер ушундай көлөмдө чыгарып берет. 3D принтер негизи 3D принтердин ар кандай түрлөрү бар. Бизде болсо негизинен ошол пластик менен иштөө түрү бар. Башка да түрлөрү, мисалы металл менен иштеген 3D принтерлер бар. Металл аркылуу эмелган 3D принтер. Анан глина деп коет, кум, мисалы строительстводо колдонулган 3D принтер. Алар уже чоң, көлөмү аябай чоң. Алар үй курганга, кандайдыр бир имарат курганга колдонулат да. Бизде болсо атайын кичинекей көлөмдө пластик менен иштеген эме. Бирок ошол эле учурда пластиктин да түрлөрү бар. Пластик, кыла пластик деп коет. Ал ошол жана жүгөрүдөн жасалган пластик. ABS деп коет. Карбон деп коет. Карбон деген бул көбүнчө ошол протез. Протезди неме иштеткенге колдонуучу пластик болот да. Фотополимерный деп коет. Ал болсо атайын жидкость деп коет, суюктук. Суюктук аркылуу, мисалы үчүн 3D элементти иштеп чыгарат да. Ал 3D принтер бизде азыр жок, буюрса жакында алып келебиз. Негизги FabLab'тын негизги максаты бул жакта келген жарандарга, стартаперлерге, ишкерлерге, студенттерге идеясын кармап көргөнчө, мисалы үчүн нөлдөн баштап, пайдалана чыкканда нөлдөн баштап пайда болгонго чейин жасап чыгаруу, мисалы үчүн атайын ушундай максатта ачылган да. Англисчеден которгондо do it yourself деп коет, өзүң жаса. Мисалы үчүн азыркы учурда теориялык гана эмес, практикалык ишке дагы, мисалы үчүн көбүнчө практикалык ишти бул жакта окуп үйрөтөбүз.